بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة على من لا نبي بعده واصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Жараткан Кудай Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Бүгүнкү ыйык күнүндө, жума күнүндө мечитке келүү мүмкүнчүлүгүн насип кылып, эртерээк келип, төө курбандык кылгандын сообун, уй курбандык кылгандын сообун, кочкор курбандык кылган сообун алуун Аллахым баарыбызга жазган болсун. Bir söz bolsa dagы пайдалуу, жашоо тиричиликке пайдасы тие турган сөздөрдү угуп кетүүнү Аллахым насип кылган болсун. Колубуздан келишинче амал кылууну, амал дептерибиздеги бүгүнкү күндөгү амалыбыз кечегиден жакшы болуусун, жакшыраак болуусун Кудайым насип кылган болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болгонубузга, акыркы үммөт болгонубузга чексиз шүгүрлөр болсун. Ва а'жабу минка лам тура катту айну ва ахламу минка лам талидин нисау хуликта мубарран мин кулли айбин кааннака кад хуликта кама ташау. Ушундай кемчиликтен таза болуп жаралган Кудай Таалам андан артык кылып эч кимди жаратпаган сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болгонубузга жаратканга чексиз шүгүрлөрдү айталы. Пайгамбарыбыздын үммөтүнүн өмүрү 60 мен 70-тин ортосу деген пайгамбарыбыз хадисинде. Менин үммөтүмдүн жаштары 60 менен 70-тин ортосу болот деген. Ушунчалык аз жашаса дагы салыштырмалуу түрдө бизге чейинки коомдордогу пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын үммөттөрүнүн жаштарына салыштырмалуу түрдө бирок 5те көбүрөөк болот экенбиз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматына ушул үммөткө берилген жакшы амалдар, соопту эселеп жаза турган амалдардын көптүгү баарыбызга маалым. Бүгүнкү жума хутбабызда темабыз таза соода жөнүндө болмокчу. Адамдын адам баласы менен болгон мамилесиге тиешелүү өкүмдөрдүн, тиешелүү эрежелердин бири. Ислам дининде бұл жашоодо адам баласы эмне гана кылбасын, кылган нерсесинин натыйжасын бул жашоодо дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк Кудай Таалам берет. Тигил жашоодо акыретте дагы көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул жашоодо под вопрос боло турган болсо акыретте сөзсүз түрдө. Бул жашоо жалган жашоо, тигил жашоо, чынчыл жашоого тыгыз байланышта болгон нерсе. Байланышта экенин ислам динин тасыктап берген. Фамен ямал мисқала зарратин хайран яра. Кимде ким жакшылыктан бир кыпынчалык көзгө көрүнбөгөнчөлүк кыла турган болсо дагы анын натыйжасын көрөт деди. Бул жашоодо көрүүсү мүмкүн, көрбөй кала турган болсо сөзсүз түрдө акыретте көрөт. Ва мен ямал мисқала зарратин шарран яра. Ошондой эле кыпынчалык жамандык кыла турган болсо көрөт. Мен амила салихан фали нафсихи. Кимде ким жакшылык кылса ал өзү үчүн жакшылыгы. Ва мен аса'a фа алейха. Кимде ким жамандык кыла турган болсо дагы ал дагы өзү үчүн жамандыгы кесепети. Сумма иля раббикум туржаун. Чынында силер жаратканыңарга, Раббиңерге кайтасыңар дейт. Соода сатыктагы бул жашоого гана тиешелүү эмес, акыретке дагы тиешелүү бар амалдардын бири болуп эсептелет.
Анткени ислам дининде ким жакшы соода кыла турган болсо, алдабай сата турган болсо, жалганды кошпой таза соода кыла турган болсо, ал пайгамбарлар менен, сыддык, шахидтер менен бирге болот деген сүйүктүү пайгамбардын хадиси бар. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылды. Ат-таджиру ас-садуқул амин, чынчыл, аманатка бекем болгон соодагер пайгамбарлар менен, сыддыктар менен, шахидтер менен болот деди. Имам Тирмизи риваят кылды бул хадисти. Ал эми ким соода тармагында алектенип, тиричилик кылып, жалганды кошо турган болсо, алдамчылык менен иш алып бара турган болсо, анын тозокко түшүшүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтты. Рифа ибн Рафи деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен биргеликте бирде базарга чыгып калды. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам элге кайрылып, соодагерлер деди. Адамдардын баары пайгамбарга көзүн карап, пайгамбарыбыз жака бурулуп тыңшаганда пайгамбарыбыз мындай деди: "Иннат туджара юб'асуна йаумал киямати фуджаран." Соодагерлер кыяматта кайра тирилгенде аша чапкандардын арасында битирилет деди. Жаман жагында тирилет дегенде илля ман иттакаллаха ва барра ва садака. Бир гана Алладан коркуп, чынчылдыкка, аманатка бекем болуп, жакшы соода кылган болсо, аларга кошулбайт деди. Дагы бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 3 адамдын түрү жөнүндө кеп кылат. Кудай Тааланын астына 3 түрдүү адам барат экен. Саласатун ла юкаллимухумуллаху йаумал кияма ва ла янзуру илейхим. Аларга Кудай Таалам кеп дагы кылбайт, аларды дагы карап да койбойт дейт. Кимдер алар? Ражулун халафа ала сил'атин лакад у'тия биха акthara мимма у'тия ва хува казиб. Бир товар сатып жатат, ошол товарды өткөзүш үчүн жалган касам ичип, жалган ант ичип, мен пайданы аз көрдүм деп, же болбосо пайда көрбөй берип жатамын деп, же болбосо мен кыммат алганмын деп касам, ант ичип жалган сүйлөп саткан болсо. Ва ражулун حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. Же болбосо башка бир адамдын акысыны жеш үчүн жалган жала жаап касам ичсе, ант берсе дейт. Демек, товарды жалган сүйлөп, ант ичип товар сатса, же башка бирөөнүн акысыны туура эмес жол менен жеш үчүн жалган ант ичсе. Дегенмен соодагерликтин өзү исламда кандай каралган? Исламда буга тыюу салынган эмес. Тескеринче, баарыбыз билгендей, пайгамбарыбыздын өзү пайгамбарчылык келгенге чейин соодага жакын болгон. 12 жашынан баштап Абу Талиб абасы менен биргеликте соодага чыккан. 25 жашка чыкканда өзүнчө соодага чыкканы, берекелүү экенин, таза соода кылып пайда менен кайтканын Мекке элине атагы чыгып таанымал болгонуна байланыштуу Хадича энебиздин дагы кербендерин бир канча жолу алып барып келгени баарыбызга маалым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң сүйүктүү жубайы Хадича энебиз соодагер экенин баарыбызга маалым. Соодагер болгонун. Hazreti Abu Bakır'dın imanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkандай, эгерде мен үммөтүмдүн иманы таразынын бир жагына коюла турган болсо, Абу Bakır'дын иманы таразынын экинчи жагына коюла турган болсо, Абу Bakır тарап оордук кылат деген адам.
Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en yakın adamı ekeni tasıqtalgan adam. 5 menen birinci adam bolup sүйүнчүлөнгөн adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suralganda siz için en jagымдуу adam kim degende Ayşe degen. Erkeklerdençi degende atası degen. Ayşe inemiz Hazreti Abu Bakır'dın kızı. Ушундай адам содагер болгон. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din kүйөө balası. Bir kız emес, iki kızın algan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka sahabalardan uyalbasa dağı uşul kişiden uyalgan. Antkeni bul kişi uşunçalık uyalçak, uyattуу adam болгон. 5 menen тирүү кезинде сүйүнчүлөгөн Hazreti Osman sodager болгон. Abdurrahman ibn Auf sahabaların arasındagы эң атагы чыккан sodager болгон. Mekke'den Medine'ga hicret kılıp barganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilesizler muhacirler menen Mekke'den köçüp kelgenler menen Medinalık mesni turuktуу el menen ortasında mamleni bekemdeş üçün bir tuğandık mamleni bekemdegen. Oşondo dengeyline jaraşa har bir adamga teң tuşun baylap bergen. Abdurrahman ibn Avf'a Medine şaharının baylarının biri, attуу baştuğlarının biri Saat tuş bolot. Baylık var, biylik var adam bolgon bolot. Uşunçalık bir tuğandıkka razı bolgon Saat iki uyum var. Tandap jaktırganыңды algı deydi. Eki kurma bağım var. Tandap durup jakşısın algın deydi. Kerek bolsa iki ayalım var. Birөөsүн talagın bereyин dagı sen algın deydi. Oşonda Abdurrahman Allah razı bolsun. Baylığın dagı, biyligin dagı sağa buyursun deydi. Maga bazardı көрсөт. Men үйрөнгөн ата kesibim menen tiriçilik kılayın dep durup bazarga çıgat. Hiç kança vakit ötpöy akça toptoyt. Peygamberin aslına kelet, ey Allah'ın elçisi, men biraz akça toptodum, üylönöйүн deyt. Teң tuşun tabat. Peygamberimiz eldi çakırıp jok degende bir koy soyup aş ber deyt. Eldi çakırıp aş beret dagı Peygamberin duasını alıp tiriçiligine çıkıp ketedi. Hicret kılgan uçurunda kaltasında bir tıyın jok, bir altın jok, bir kümüş jok bolgon adam 10 yıl aralık ötpöstön özünün kerbeni 700 tөөдөн kem emes bolgon sahabaga aylanat. Sodager bolgon. Akçanı kebir бүгүнкү күндө биздин акылыбызга сыйбаган деңгээлде акча кармаган адамдардан болгон. İslam karşı болгонбу бул нерсеге? Жок. İslam karşı эмес. Маселе эмнеде? Маселе кандай соодагер болобуз? Бүгүнкү күндө бир гана базарда иштегендерге гана тиешелүү эмес болуп калды. Заман өнүгүп өсүп бара жатат. Керек болсо ар кимдин колунда мондай телефону бар адамдар деле ортомчу болуп калды. Мындай тилмен айтканда движение кылып калды. Демек маселе баарыбызга тиешелүү. Канткенде биз адалдан акча табабыз. Ошол соодабызга Кудай Таалам берекесин кошо берет. Канткенде биз ошол сооданы кылып туруп пайгамбарлар менен бирге болууну Кудайым бизге насип кылат. Тозокко түшчүлөрдөн эмес. Эң эле биринчи өзгөчөлүк соодагер адамда, имандуу соодагер адамда. Бул намазга бекем болот. Намаз дегенде намаз гана эмес. Намазга, ибадатка, исламга тиешелүү амалдардын баарына бекем болот. Парыз амалдардын толугу менен аткарат. 5 мал намазы, намаз биринчи орунда. Зекет өз убагында, учурунда. Орозо аракет кылып тырышып жатып орозону кармайт. Орозодон качууга,
зекет берүүдөн качууга, ажылыкка баруудан качууга шылтоо издебейт. Болушунча эрте аткарып, эрте кутулууга, эрте бошонууга аракет кылат. Rijалун ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикриллах. Алланын сөзү Куранда Кудай Таала мактап жатат ушундай эркектер деп. Кимдер алар? Кандай эркектер? Ушундай алар эркектер алардын ибадатына соода сатык тоскоол болбойт дейт. Алланы эстөөдөн, намаз окууга, ибадаттарды аткарууга алардын соодасы тоскоол болбойт. Демек сиз менен биздин ишибиз, соодабыз, жумушубуз, базарыбыз намазга каршы келе турган болсо, маселе бар. Соода деп намаздан кала турган болсок, маселе бар. Кебир алымдар айтат, кечиктиргендин өзүндө маселе бар дейт. О каза кылган бери турсун. Неге алар андай? Алардын неге намаз азгырбайт? Соода азгырбайт, кечиресиздер. Себеби Кудай Таалам Куранда буйрук бергенде имандууларга: "Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах." Ey iman keltirgендер, силердин дүниөңөр, силердин урпагыңар намазыңарга тоскоол болбосун деген аят бар, буйрук бар. Ошол буйрук жогору турат аны үчүн. Ошол буйрук соодасынан жогору турат. Рызкы берүүчү ким? Аллах. Рызкы берүүчү ким? Аллах. Намазды буйрган ким? Аллах. Адам баласын Кудай Таалам пешинесине жазган рызкысын аракет кылбаса дагы өзүнө келет. Бирок бул жашоодо биз себептерге амал кылуучу болгондон кийин себептерди изденебиз. Пешенеге Кудай Таалам соода кылып байыйт деген болсо, соода кылып байыйбыз. Пешенеге соода кылып банкрот болот деген болсо, соода кылып банкрот болобуз. Соодагерчилик бизди байытпайт, бизди кедей кылбайт. Биз Алланын буйругун аткарабыз. Алланын тагдырыбызга жазганын аракетин кылабыз. Намаздан тоскоол болбош керек. Алланын буйругунан жогору болбош керек. Экинчи өзгөчөлүгү эмнеде? Чынчыл. Аманатка бекем, кыянатты кылбайт. Машина сатып жатабы? Машинанын кемчиликтерин жашырбайт. Кааласаң текшертип ал, кааласаң өзүң ал, темирге ишенип болбойт деген сөз жакшы эмес. Алла берекесин берсин. Мынандай проблемасы бар, мындай кемчилиги бар, мына ошон үчүн ушунча түшүп берем, же түшпөйм ушунча оңдотуп аласың деп туруп сатыңыз. Бир тууган. Жашырып кымбат сатуу ары турсун. Bir сахабалардын бирөөсү базарга барып жылкы ат алат, мингени. Анан сатуучуга канчага сатасың десе, сатуучу 300ге сатам дейт. 300 дирхамга сатам десе, алуучу сахаба жок, сен арзан берип атасың, бааны кош дейт. Сатуучу ыраазы болуп сатып жатат 300ге. Алуучу сахаба жок, мунун баасы мындан кымбат турат, кош дейт. 400ге берейин алыңыз десе жок дейт. Кош. 500, кош. 600, кош. 700, кош. 800. 800ге алат. 300ге ала турган жылкыны, атты 800ге алат. Жанындагылар таң калып сурайт: "Эй, сахаба, өзү разы болуп сатып атат. Ала бербейсизби?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага бир сөз айткан. Момун адам экинчи момунга мындай:
ичи кантип айтасыз, ушу кыргызчасын сөзүн таппай калдым да, мындай боору ачып турат дейт. Акысын жегим келбейт, мындай билбегенин пайдалангым келбейт. Муктаждыгын байкап туруп жеп койгум келбейт дейт. Разы 300-гө сатканга. Акча керек болуп жаткандыр, бир проблемасы болуп калгандыр, же ат андан кымбат турушун билбейттир дейт. Мен билемин, билгеним үчүн ага жакшылык каалаганым үчүн чын баасын алдым дейт. Анчалыкка барбасак деле, ушунчалык деңгээлде март болбосок деле, сатканда жок дегенде жашырбай, кемчиликтерин айтып туруп саталы. Аллахым бизге берекесин берсин. Маселе келе турган тыйын $1000, 1000 сом аз көптүгүндө эмес. Маселе ошол акча берекелүү болуп келеби, келбейби? Мейли $1000 пайданы аз көрүңүз, бирок берекелүү келген болсочу. Берекет деген бул бүгүнкү күндө биз өтө зарыл болгон нерсе. Кудай Таалам биздин тапканыбызга берекетти кошо бербей турган болсо, тапканыбыз бир тыйын. 1000деп, 100 000 деп табасың буйрбайт. Миллиондоп табасың буйрбайт. А береке боло турган болсо, канча аз болсо дагы үй бүлөңө жетет, кийим кечеңе жетет, бирөөгө зар болуп колуңду сунуп жардам сурабайсың, бирөөгө барып тиленчилик кылбайсың, бирөөгө барып аброюңду төкпөйсүң. Өзүңө жетиштүү болгону ушул береке болуп эсептелет, урматтуу жамаат. Аллахым бизге тыйым берсин, береке менен берсин, берекеси менен берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жөнүндө дагы эки хадис айткан. Биринчиси: ал-муслиму ахул муслим, мусулман мусулмандын бир тууганы. Ва ла яхиллу ли муслимин иза баа мин ахихи бай'ан фихи айбун алла юбаййинаху. Кайсыл бир нерсе сататылган болсо бир мусулманга, экинчи бир мусулманга, анын кемчилиги бар болгон болсо, аны ачыктап айтуусу ага милдет дейт. Алуучунун акысы сураса гана эмес, алуучунун акысы сатуучу ага сатып жатканда кемчиликтерин ачыктап айтуу. Өзүң таап ал, өзүң чыгарып ал, өзүң текшерип ал деген тема эмес. Экинчи бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде базарга кирип, базарда бара жатып, бир сатуучунун тамак жей турган нерсе сатып жаткан болот. Үстү кургак, ичине колун салса, нум. Көзү өзгөрүп кетет, түсү өзгөрүп кетет. Сахабага карайт, бул эмне кылганың десе, Аллахтын элчиси кече жаан жаап эле суу тиіп калды дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ачыктап саткының дейт. Бизди алдаган бизден эмес дейт. Башка бир хадисинде экөөнү бөлүп койбойсуңбу? Кургак өзүнчө турсун, нумдалган өзүнчө турсун дейт. Сооданын өзүндө проблема жок. Кандай соода кылууда проблема бар? Жараткандын көрсөткөн жолу мененби, адамдардын акысына кирбейби, же эптеп сатсам болдубу? Үчүнчү бир өзгөчөлүгү, бейиште сахабалар менен пайгамбар менен боло турган соодагер көп ант ичпейт. Эми бизде бул нерсе негизи аз, арабтарда көп. Болор болбоско ант иче берүү, жалган касам кошуп сүйлөй берүү, бул кээ бир өлкөлөрдө, кээ бир улуттарда бар, бизде Кудайга шүгүр аз. Дегенмен бир аз көбөйүп келе жатат. Нан урсун, Кудай урсун дегендер бизде. Жалган нерсеге нан урсун деген, Кудай урсун деген. Нан урсун өзү болбойт. Бирок Кудай урсун деп касам иче турган болсо соодада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: ал-яминул казиба мунфиқатул лис-сил'a мумхиқатул лил-касби. Жалган ант ичүү товарды өткөрөт, берекени качырат деген. Жалган ант ичүү товарды өткөрөт,
Сатылуучу нерсенин сатылуусуна жардам берет, берекени жок кылат дейт. Жалган сүйлөштүн кереги жок, алдабай саталы. Сатуу өзү жок кылуу биздин максат эмес. Адамдарга пайдабыз тийсин, адамдарга пайдабыз тийгенче бизге дагы 1-2 тыйын берекелүү ырыскы болуп келсин деген максат. Андан кийинки бир өзгөчөлүк, жакшы имандуу соодагер садака чыгарып турат. Зекет башка тема. Зекет башка тема, садака чыгарып турат. Садаканы эмне үчүн чыгарат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айткан: "Кунна фи ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам, فمر بنا رسول الله فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة." Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде бара жатып, соодагерлер топтолгон жерден өтүп калат. Анан аларга кайрылат дагы: урматтуу соодагерлер" дейт. "Силердин соода сатык иш аракетиңерде кээде байкалбастан деле жалгандар кошулуп кетиши мүмкүн, туура эмес сөздөр болуп кетиши мүмкүн. Байкабастан, атайлап эмес, байкабастан ант ичип коюшуңар мүмкүн. Ошон үчүн ошондой кемчиликтер болуп кала турган болсо, садака менен жууп тургула деди дейт. Садака менен тазалап тургула деди дейт. Демек, кандайдыр бир байкабастан кеткен кемчилик каталар болуп кала турган болсо, ошолорду дагы тазалаш максатында садака берип туруу дагы жакшы амалдардын бири болот экен. Акыркы бир өзгөчөлүк, ушу менен сөзү дагы бүтүрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар: "Аллахумма барик ли уммати фи букуриха." Аллахым, менин үммөтүмдүн эртеңки убактысына береке бер деген. Кудайыма шүгүр, бул бизде жакшы. Бирок бекем болоду. Соодага чыккан адам таң атпай чыгыш керек. Бир жумушту бүтүрөм деген адам таң атпай аттаныш керек. Анткени береке ошол убакытта болот. Бул сөздү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн Сахыр деген сахаба угуп калгандагы, таксыр, апка. Урматтуу жамаат, кечигип келгендер алдыга чыккан уят. Кечигип келдикпи, келген жерибизде отуралы. Могул жерде имамдардан эрте келип отурган аксакалдарыбыз бар, жамаатыбыз бар. Биринчи сапта турайын деп, имамдар мечитке келеле эрте менен келет. Алардын акысына кире турган болбойлу. Өзүбүздү акылдуу, өзүбүздү кыйын сезбейли. Намазга 1 минут калганда кирип келе калып, адамдарды аралап өтүп биринчи сапка отурам деген уятсыз. Бет керек, кичине урматтуу жамаат. Уяттуу бололу, Кудайым бизди колдойт.